Күнүнө анан кийин 20 000 сомдон таап коштун. Күнүнө 2 000 доллардан таап коштун. Баягы сен иштейт деп жүргөн сен камералерди айлап, 570'те айлап, жатпаган отеллерде жаттың, бардык нерсени кылдың. Бирок дагы деле жүрөгүңдү жалат. Бактылуулукту байлыктан издебейк дейт отургандар. Бактылуулукту байлыктан издебейк. Мисалы Сунда барда телефон сатат. Телефон саткан жерден барып, сен 1 кило эт издесең табасыңды таппайсың дейт. Ар бир нерсенин орду бар. Ордойго барсаң кийим издеп кийим табасың. Ар бир жерден ошондой ордунда, ошондо бактылуулукту динден гана табат экен. Ким дин менен Аллага касам качып айтам. Как бизнесмен катарында айтам. Кандай алымдардын жанында кызмат кылып жүргөн адам катарында айтам. Ким жашоосунда дин болбосочу, бизнесмен да боло албайт, мигрант да боло албайт тугандар. Эркекче да бул. Жашоосунда дин болмойнчачы. Жашоо бизди алдап койбосун тугандар. Өмүр бизди алдап койбосун. Москва бизди алдап койбосун. 20 жаштын үйлөнгөндөн кийин минтесиң, тигинтесиң депчи. Өлүм айттырбай келет экен туган. Өлүм айттырбай келет экен тугандар. Келатканда ушундай экен. Атасы бар, чоң атасы келет, анан байкеси келет, анан иниси келет. Кетиште тартип жок экен тугандар. Атасы туруп деле баласы кетип кала берет да. Эч кимге гарантия жок да. Өлүм айттырбай келет, өлүм сен катсаң кубалабайт, өлүм алдыңан чыгат экен. Биз Аллах Таала Курандын майысында айтат, биз жиндер менен инсанды жараттык бир гана максатта дейт. Ибадат кылыш үчүн. Москвага келип иштеш үчүн эмес, акча табыш үчүн эмес, рубль табыш үчүн эмес тугандар. Бир гана максатта ибадат кылыш үчүн. Кимдин жашоосунда ибадат болсо, ошол бактылуу. Пайгамбарыбыз айтты, ким умный адам, ким хитрый адам, ким бизнесмен адам, ким политики, ким чырайлуу, ким акылдуу, ким деди. Ким өлүмдү акыретин даярданган адам dedi. Акыретте даярданган адам dedi туган. Мына акылдуу адам ким десе чоң бир анда сени сүйлөп